Sen менин элимди кое бергиң келбей дагы эле каршы болуп жатасың. Мен эртең так ушул убакта Мисир негизделген күндөн тартып азыркыга чейин болуп көрбөгөн өтө катуу мөндүр жаадырам. Ошондуктан малыңды жана талаада эмнең болсо ошонун баарын чогултканы киши жибер. Ал эми үйгө келбей талаада калган адамдарың да, малың да мөндүрдөн кырылат. Фараондун кулдарынын ичинен Теңирдин сөзүнөн корккондору шашылыш барып, талаадагы кулдары менен малын үйлөрүнө алып келишти. Ал эми Теңирдин сөзүнө көңүл бурбагандары кулдары менен малын талаага калтырышты. Ошондо Теңир Мусага: "Колуңду асманга көтөр, бүткүл Мисир жерине, элине, малына жана Мисир жериндеги баардык өсүмдүктөргө мөндүр түшөт" деди. Муса таягын асманга көтөрдү. Ошондо Теңир күн күркүрөтүп мөндүр жаадырды. Жер бетин от каптады. Ошентип Теңир Мисир жерине мөндүр жаадырды. Мөндүр менен кошо от да жаады. Мөндүр абдан катуу болду. Мисир негизделгенден бери мындай болгон эмес. Ошентип бүткүл Мисир жериндеги адамдан баштап малга чейин талаада эмне болсо ошонун баарын мөндүр талкалады. Талаадагы өсүмдүктүн баарын, талаадагы баардык бактырактарды мөндүр талкалап кетти. Исраил уулдары жашаган Гошен жерине гана мөндүр жааган жок. Ошондо фараон Муса менен Аарунду киши жиберип чакыртып алып: "Бул жолу мен күнөө кылдым. Теңир адилеттүү, мен жана менин элим болсо айыптуу. Теңирге сыйын кылач, Кудайдын күн күркүрөөсү менен мөндүрү басылсын. Ошондо мен силерди кое берем. Мындан ары кармабайм" деди. Мусага: "Мен шаардан чыгарым менен Теңирге колумду сунам. Күндүн күркүрөгөнү да мөндүр да басылат. Ошондо сен жер Теңирдики экенин билесиң. Бирок мен билем, сен да кулдарың да дагы эле Кудай Теңирден коркпойсуңар" деди. Зыгыр менен арпаны да мөндүр талкалап кетти. Анткени арпа баш алып зыгырдан алып калган эле. Ал эми буудай менен кайрак буудайды мөндүр талкалаган жок, анткени алар кеч себилген эле. Муса фараондон чыгып шаардан узагандан кийин Теңирге колун сунду. Ошондо күндүн күркүрөгөнү да мөндүр да жерге куйган жамгыр да басылды. Фараон жамгырдын да күн күркүрөөнүн да мөндүрдүн да басылганын көргөндө күнөө кылганын улантты. Ал өзү да анын кулдары да жүрөктөрүн катуулантышты. Теңир Муса аркылуу айткандай, фараондун жүрөгү катууланып, Исраил уулдарын кое бербей койду.